Kede iman alsırayt degen turabı deydi. Adamdın imanı alsırayt. Bu degeni kede adam balası günö kılgat, günö sebeptü iman alsırayt. Kede ibadat kılbayt, namaz okubayt, bu da günö. Oşo menen dagı iman alsırayt. İman alsıraşı var nese. Oşol adamdı imanın nur alsıragandan keyin adam oşol neselege barbay kalat. Günögө bara beret, günönü kıla beret, imanın alsızlığından. Namaz okugusu kelbeyt, orozo karmagысы kelbeyt, zeket bергisi kelbeyt, жакшы иштерди кылгысы келбейт, бардыгы иманы алсыз. Ошон үчүн иман алсырайт деген сөзүн манасы ошол адам баласы күнөө кылганда же ибадат кылбаган себептүү ушул иштерге барат. Анан булар күнөө болуп эсептелет. Ошон үчүн иман алсырайт дегени бар нерсе. Аллах субханаху таала иманыбызды бекем кылсын. Түшүнүңөрбү? Ал эми маселе нафсул иман деген маселе бар. Ал иман хал язид ам янкус деген маселе, буну акидада окуйсуңар. Түшүнүңөрбү? Акидада окуйт. Ханафи мазхабта иман бул басит, ла язид ва ла янкус. Бирок нурул иман, имандын нуру бул язид ва янкус. Ошо нурул иман боюнча суроо болуп атат. Ошо нурул иман көбөйгөндө адам баласы намаз окугусу кеп калат, Куран окугусу келет, ибадат кылгысы келет. Мисалы 3 күнгө чыгып келсе даватка өзгөрүп калат. Жакшы чөйлөдө, жакшы адамдар менен жүрүп жугат ал нерсе. Иманы көтөрүлөт. Жаман чөйлөгө барып калгандан кийин намазын таштап коет, күнөөгө аракет кетет, намаз менен иш окуп калат. Не болду? Иман алсыздан деген нерсе. Ошон үчүн иманды көтөрүп турган нерселер бар. Алар амалдар. Биринчиси күнөөдөн өзүн тыйыш керек, экинчиси амалдарды. Эң биринчи намаз. Намаздан сырткары амалдарды, зикирлерди, истигфарларды, жакшы амалдарды токтотпош керек. Иншалла Аллах субханаху таала ошондо иманын акыйкатын насип кылат. Баарыбызга Алла таалам толук жакшы иман насип кылсын. Карыз алып кайтарбаган адамдын ибадаты кабыл болобу дейт. Негизи карыз албаганга аракет кылыш керек. Карыз алган адам карызга эле бата берет. Карыз албастан канаат кылып койсо, сабыр кылып койсо, Аллах субханаху таала карыз албаганга тофук берет. Хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким бирөөдөн карыз алса, беремин деген ниетте Алла таалам жардам берет деген. Ким берем деген ниети жок болсо, Алла жардам бербейт деген. Ошон үчүн өтө зарылчылык болуп калса, карыз алган болсо дагы берем деген ниетти алыш керек. Кайтарып берем деген ниет болсо, Аллахтын жардамы болот. Анан карыз алган адамдын ибадаты кабыл болобу дептир, бербей, кайтарбаган. Ибадат башка маселе, карыз башка маселе. Ибадат хукукуллах, карыз хукукул ибад. Экөө башка. Ибадаттар шарттары табылган болсо кабыл боло берет. Намаздын, орозонун, зекеттин кабыл боло берет. Бирок хукукул ибадга келгенде ал Аллахнын акысы эмес, бендин акысы болгон үчүн ал күнөөкөр. Эми бунун эки сүрөтү болот. Же атайы шарты болупту бербей жүрөт. Буну зулум деп айтылат. Маталул гани зулум хадисте келет. Шарты болуп туруп бербей койгон адам залым ал. Бирөө акча алган, шарты бар бербейт, залым ал. Эгерде шарты жок болуп калган болсо, аны күтүш керек. Ага түшүндүрүш керек, күтүш керек. Шарты болуп бербеген болсо, чоң күнөөкөр. Маталул гани зулум өтө чоң күнөө. Ошон үчүн карыз албаганга аракет кылгыла, карызсыз жашагыла, баарына канаат кылгыла, алсаңар дагы берем деген ниетте гана алыш керек, болбосо албаш керек. Эң коркунучтуу нерсе күнөөбү же үмүттү үзүүбү дейт. Казак суроо экен. Экөө тең чоң күнөө. Күнөө дагы коркунучтуу, үмүттү үзгөн дагы коркунучтуу. Адам баласы мынау күнөө жеңилирээк, мынау оорураак деп жеңилине кыла берем деген түшүнүктө болбош керек мусулман. Күнөөнүн баарын ташташ керек. Вадару захирал исми ва батина. Куранда Аллах айтат. Күнөөнүн баарын таштагыла дейт. Бул жеңил экен кыла берейин, бул оорураак экен кылбай турайын деген маселе эмес. Жеңил күнөөнү таштабасаң, ошол жеңил күнөө акырын кичинекей күнөө барып оор күнөөгө айланат. Ошон үчүн Курани Керимде Аллах субханаху таала ва ла тaqrabu зина деген. Зина кылбагыла деген эмес. Зинага жакындабагыла деген. Түшүнүңөрбү? Ошол себеби зинанын кичинекей нерселери башталат. Жылмаюудан, күлүүдөн, ушуну баштап зинага апарат. Ошон үчүн зинанын алдын ала тосуп атат Курани Керимде ва ла taqrabu зина. Зинага жакындабагыла деп. Ошон үчүн кичинекей күнөө муну кылса боло берет, намаз менен, орозо менен кечирип калат деп кыла берген болбойт. Түшүнүңөрбү? Бул шайтандын немеси, азгырыгы, жаман нерсе. Ошон үчүн күнөө мына оор, коркунучтуу деп бөлгөндө туура эмес негизи. Бардыгы күнөө. Албетте күнөө дагы чоң, ошондой эле үмүтсүз да чоң күнөө. Экөө тең коркунучтуу нерсе. Себеби күнөө кылып отуруп адам баласы акыры не болот? Күнөөдөн чыкпай калгандан кийин жүрөгүнө не кылынат? Капкара болуп жүрөгү. Акыры мохур басылып калат, Алла сактасын.
Muhur basılgandan keyin tawbaga tawfik bolbay kalat. Tawbaga tawfik bolbay kalat. Ümitsizlik andan da korkunçtu tugandar. Ümitsiz adam bar go, tawbaga tawfik bolbayt aga. Tawba kılbayt. Günökör adam tawba kılışı mümkün. Men uşun tura emes kıldım, birödü urup koydum, arak içtim, zina kıldım, jaman iş kıldım dep tawba kılat al. Ümit üzgen bolsa Allah saktasın. Bu bolbayt. Bunun çarası yok. Oşon üçün bu jaman nerse ümit üzbeş kerek. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala açık elan kılgan. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiruz zunuba cemi'a. Açık elan. Ötkünde Gafir suresinde okuduk. Çünkü iki cumadan okumamız ayet. Allah aytıyor, ey aytkan menin pendelerime Allah Teala günahların baharın keçiret. Allah'dan ümitini üzbegüle degen. Oşon üçün Allah'dan ümit üzbeş kerek. Ümitsiz şeytan deydi. Şeytan uşunday kılat seni, ümit üzüret. Yani bolbay kaldın, jarabay kaldın, jok bolup ketesin demi. Emeşteken jarabayt dep, seni ümit kıldırat. Jok, ümitini üzbe. Kançaka günökör bolsaң dagы tawba kıl. Allah Taalam tawbаңды inşallah kabul kılat. Ümit üzbeş kerek, anan günöөнү жеңил, оор деп bölbeş kerek. Günöөнүн баарынан sak boluş kerek. Çoğundan dagы, kичинесинен dagы. Allah Taala bizin dualarımızı uğabı deydi. Sözsüz uğat. Udu'uni astajib lakum. Kur'an'da o'zi aytadi. Dua kılgıla, duaňardy kabul kılaman deydi. Hadisterde kelet, kim menden surasa men suraganny beremin deydi. İstiğfar kılsa keçiremin deydi. Şafaat dilese şafaatyny kabul kılaman deydi. Hadisterde kelet Rasulullah. Allah Taala bu dünýäni beremin dep jaratkan. Bereyin dep jaratkan. Rahmatyny bereyin dep jaratkan. Oşon üçin sözsüz uğat. Duada şekten 5 kerek. Duam nukbada debeş gerek. Duada şekten 5 gerek. Allah Subhanahu wa Taala duanın sözsüz ugat. Albatta kabul kılışlık her türlü bolat. Kede Allah Taala soraganımızı beret. Allah'ın nimeti. Kede Allah Taala soraganımızı berбейт de ahiretke toktop koyat. Kede Allah Taala soraganın jakşıragını beret. Kede Allah Taala oşol duanın bereketi menен seni çoğun bir azaptan saktaydı. Büt bardığı duanı kabul bolgan oşol. Oşon üçün senin meni soraganım ele berilişligi şart emes. Duanın bardığı ibadat. Ad-dua muhul ibada. Biroq al kantip zahir bolat, kimge kantip berilet, Allah Taala özü bilet. Özü bilet da kede suragan nesebиz bizge jakpagan bolsa, bizge tуура эмес bolsa Allah бербейт, biroq jakşyragını berет. Kede аны менен Allah Taala mahiretke taştap koyar zahira kılıp. Kede Allah Taala o dua menен çoğun bir jamanlıktan, baleden saktaydı. Oşon üçün dua kabul bolat, şekten 5 gerek. Şekten 5ten yaqin menен, ya Allah, men duam kabul kılgın, sen kabul kılasın dep kattуу ele Allah menен сүйлөшүp dua kılış gerek. Allah Subhanahu wa Taala duaları kabul kılat. Aga hiç bir şek yok. Adam oşol ölgөнгө чейин toba kılsa tobası kabul bolat. Gargaraga чейин. Oşol jan gargaraga kelgenge чейин dua kıl, ümit kıl, Allah kabul kılat. Ümit üzbeş gerek. Hac menен umranın ayırması emnede deydi. Bu suro ökötüň ibadat. Atimmul hajj wal umrata lillah. Hajda dagın, umranın dagı Allah üçün atkarış gerek. Ökötüň ibadat. Biroq ököөнүn ayırması var. Bu jakşı suro bolupdur. Hac bul farz. Hac bul farz. Millettүү. Şartı taolup hajga barbagan bolsa ömür boyu günökör bolat. Allah'ın aslında cevap berет. Ekinci hac bir yılda 5 günde bolat. Başka günde olmaydı. Zilhicce ayının 8'den 13'üne çeyin ele. 8'den 13 gün çeyin 5 gün var. O şul ele yıl vakitte gana hac bolat. Kalgan uçurda hac bolbayt. Az bir barıp Mekke'ye bar hac kılamız hac bolbayt. Düşünüyor musun? Al Zilhicce ayında gana 5 günde. Yamun tarviyeden başlalat, yamun nafarga çeyin. Oşoga çeyin 5 gün içinde gana hac bolat. Kalgan uçurda bolbayt. Bu şunda ibadat. Bu farz dagın günü dagı belgilengen. Oşol gana günde boladigan farz. Atkarbagan adam şartı bolup durup man istata ileyhi sabila bolup durup barbasa öte çoğun günökör. Bir farzın atkarbagan çoğun günökör. Düşünüyorsunuz? Hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan kim hacıga şartı bolup barbasa kalasa Yahudi bolup kalasa Hristiyan bolup ölsün degen. Bu jaman nerse. Ulamalar aytadi hac kılуу menен adamdын жүрөгүнө muhr basılat deydi. Yeni imanı kamil boldu deydi. 5-nji farz atkardın, emi muslim degen muhr basılat deydi. Oşon üçün farz bulamalar hac bul farz tugandar. Ana atkarışlılık şartı baylyk adam jetken adamlarga farz millettүү. Ekinçisi umra. Umra hac menен umranın ayırması deyip atadi. Umra bul sünnet amal. Sünnet-i muakkada bizim mazhabda, başka mazhablarda vacip.
Алар да важып. Ханafилерде сүннет деп айтылат, сүннет муаккада. Бул жыл бою боло берет. Жыл бою боло берет. Азыркы айткан учурда гана хаждын учуру болот, калган учур жыл бою боло берет экен амал. Бирок буну бирөө кылбаса күнөөкөр болбойт. Умрага барбаса күнөөкөр болбойт. Хажга барбаса күнөөкөр болот. Бирок дагы бир нерсени түшүнүп алыш керек. Суроодун максаты ошол окшойт. Ал кээ бир адамдар бүгүн умрага барып келип эле мен хаж болдум деп ойлойт. Хажга ниет да кылбайт, барам деп ойлобойт. Мен хажды көрүп келдим, Меккени көрүп келдим, Мадинаны көрүп келдим. Жок. Ал милдетиңге фарз болуп туруп барбаган болсо күнөөкөрсүн. Хаж өзүнчө амал, умра өзүнчө амал. Бир адам умрага эле бара берсе, 10 жолу, 100 жолу умрага барсын, хаж аткарган жок күнөөкөр ал. Шарты болгон болсо. Ошол үчүн фарз башка, сүннет башка туугандар. Түшүнүктүүбү? Азыр эле айттык намазда, ошол сыяктуу нерсе. Ошол үчүн бул жакшы амал, ибадат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям табиу байнал хаж вал умра деген, умраны кайра кылгыла, кафарат болот деген. Бул хак. Бирок умра кылып эле жүрө берип, сүннөткө баягы хаж кылбай койсо, шарты болуп туруп, ал чоң күнөөкөр. Умра кылбастан күнөөкөр эмессиң, бирок хаж кылбастан күнөөкөрсүң. Ошол үчүн умрага барган жакшы амал, Алла Таала баарыбызды апарсын, барайлык. Бирок кимдин хажы фарз болгон болсо, хажга шарты жеткен болсо, хажга да ниет кылсын, шашылсын. Кийинки жылга ким бар, ким жок Кудай билет. Ошон үчүн экөөнүн ортосунда айырма чоң. Үйлөнүү динибизде милдетпи дейт. Үйлөнүү пайгамбарлардын сүннөтү, никелешүү бүт жалпы пайгамбарлардын сүннөтү. Адам алейхиссаламдан тартып пайгамбарыбызга чейин, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга чейин бүт бардыгы никах деген. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ан-никаху мин сүннати деген. Ва ман рагиба ан сүннати фалейса минни. Пайгамбардын сүннөтү, жалпы пайгамбарлардын сүннөтү. Ошон үчүн нике сүннөт. Андан сырткары адам баласынын наслы, урпагы нике аркылуу таркайт. Биз мал эмеспиз, жаныбар эмеспиз биз. Алла Таалам бизди инсан кылып жараткан, акыл эстүү махлукпуз. Ошол акыл эстүү махлукту Алла Таалам жерде таркатыштын жолуну эмне менен калтырган? Нике менен калтырган. Нике аркылуу наслын таркайт. Ошон үчүн адамдын нике аркылуу наслын таркаш керек, кылыш керек. Албетте милдетпи дейт, бунун өкүмдөрү ар түрлүү. Никеге бир учурда бардыгыны фарз, важип деп айтылбайт. Бул ахвалга жараша болот. Шартка жараша болот. Кээ бир учурларда важип болот, кээ бир учурларда мустахаб болот, кээ бир учурда харам болот никелешүү. Ушундай нерсе. Мисалы бир адам нике кылбаса зынанын коркунучу турат. Зынадан кетип калышы мүмкүн. Өзүнүн нафсын ушай албайт, шахватын жеңилип калат. Ал адамга нике важип болот. Бирок качан ошо менен кошо баягы аялын бакканга кудурети жетсе. Түшүндүңөрбү? Аялын бакканга, нафакасын бергенге, жок дегенде бир бөлмө бергенге кудурет жетиш керек. Келген келиндин жок дегенде бир бөлмөсү болуш керек өзүнүн. Ошого кийим кечеси, тамак ашыгын бере алса, жок дегенде өзүнүн нафсынан коркунуч болсо анын ушул учурдагы важип болот. Важип болот. Энди талкан важип деп айтылат. Экинчиси андай учур эмес, муатадил учур, дал учуру. Шарты бар, бакканга, караганга, иштейт, багат, өзүн да багалат, үйлөсүн да багалат. Анда сүннөт. Анда пайгамбарлар сүннөтү. Жакшы нерсе сүннөткө амал кылыш керек. Үчүнчүсү сүрөтү бул харам сүрөтү туугандар. Харам сүрөтүн биринчиси бага албайт. Карай албайт. Эчтекеси жок. Келсе ал адам аялы ачкадан өлүп калышы мүмкүн. Үйү жок, тоңуп калышы мүмкүн. Башка болушу мүмкүн. Так шараты жок. Шарты жокодо үйлөнөм деген туура эмес бул нерсе. Дагы бир сүрөтү ал залым. Ачуусуга тийсе аялын уруп өлтүрүп коюшу мүмкүн. Алла сактасын. Ушундайлар болуп атат азыр. Аялын өлтүрүп кое турган болсо, токмокто ура турган болсо, ага зулум кылып, кол көтөрүп, аны майыплатган коркунучтуу адам болсо, залым, зөкүр, ага да нике кылыш харам болот. Шариятка харам деген. Ошон үчүн никени милдетпи дегенден алдын никенин шарттарын түшүнүш керек. Кимге милдет эмес. Буну айырмасын билип алыш керек. Кимге милдет болсо, шарттарга туура келсе, пайгамбарлардын сүннөтү деп бисмилла деп кылыш керек. Жакшы нерсе, Алла береке бере жашооңорго. Анан шарттар табылбаса, залым, зөкүр болсо, Алла сактасын, анда никеге жакындабаш керек. Ал биринчи өзүн тарбияласын. Өзүн тарбиялап, оңдоп, андан кийин нике кылыш керек. Ага чейин никеге барган болбойт. Көп күнөө кылып жүрүп, кийин тоба кылам деп жүргөн туурабы дейт. Жок, туура эмес. Азыр эле айттык, күнөө кылып жүргөн өзү жаман нерсе. Кийин тоба, кийинми деген сөз. Сен эртең барсыңбы, жоксуңбу, күнөөдөн кийин барсыңбы, Кудай билет да, жоксуңбу. Шайтандын эмеси ушул өзү. Кийин тоба кылып аласың, карыганда, пенсияга чыкканда окуйсуң, анан кыласың деп алдай берет.
Кимге канча жаш берилген, ким жашайт, эртең ким бар Алла билет. Ошон үчүн күнөөнү көп кылмас, күнөөнү кылбаш керек. Токтото бериш керек. Күнөө болду, тоба кылыш керек. Я Алла, тоба кылдым, кечир мени. Я Алла, тоба кылдым, мени кечир. Кечир дей бериш керек. Көп күнөө кылган жаман нерсе, имандан чыгып калыш коркунучу бар. Ошон үчүн антип жүрө берген болбойт, тобаны кечирбеш керек. Тоба кылдыбы, экинчи ошону кайталабаш керек. Алла субханала таала баарыбызга бекем иман берсин. Куран эмне үчүн арабча окулат? Куранды кыргызча же орусча окуса болобу дейт. Куран-ы Карим бул араб тилинде түшкөн китеп. Куран деген туугандар Аллахтын сөзү бул. Куран не? Исмун лин-назми вал ма'на жамиан. Куран бир гана лафыз эмес, маанасы да бар. Усул окуп келтесиңер усулдан. Исмун лин-нафси лин-лафси вал ма'на жамиан. Куран-ы Карим ошол лафыздагы, маанасындагы бардыгы Куран-ы Карим. Аллахтын сөзү. Анын которулгандары орусча, кыргызча, фарсча башка, ал Курандын котормосу, баяны гана. Ал Куран эмес. Ошон үчүн сен кыргызчаны окуп койсоң, ал намаз жарабайт. Фатиханы кыргызча окусаң, ал Куран эмес. Башканы окусаң, Куран эмес ал. Ал Курандын котормосу. Аны түшүнүш үчүн окуса болот. Өзүң түшүнүш үчүн, маанысын билем десең окуй бер. Бирок Куран-ы Карим бул арабийин мубин. Инна анзалнаху Кур'ана арабиян. Кур'анын арабиян. Кур'анды Каримде араби дейт. Бул араб тилинде окулат. Араб тилинде окулат. Кур'анда эки нерсе алынат. Ошон үчүн араб тилинде окулат. Ошон үчүн ар бир тамгасына савап берилет. Алиф лам мим де алифу харфун ва ламу харфун ва мимун харфун дейт го. Ар бирине бирден 10га чейин савап берилет. Алиф лам мим дегенде 30 савап берилет. Бул Кур'ан-ы Карим Аллахтын китеби, Аллахтын каламы, каламуллах. Çünkü Allah'ın sıfatı, Allah'ın kelamı. Ошон үчүн буну бир гана араб тилинде окулат. Ар бир мусулман намазга жарай турган Куранды үйрөнүшлүк фарз. Фатиха менен 2-3 сүрөнү окушлук фарз. Билиш керек. Бул араб тилинде окулат. Кыргызча окуган, орусча окуган ал Куран эмес. Курандын түшүндүрмөсү. Курандын баяндамасы ал. Түшүнүңөрбү? Аны менен Куран ада болбойт. Ошон үчүн Куран-ы Карим Аллахтын сөзү, Аллахтын дини араб тилинде окулат. Ошон үчүн Алла тандаган бул Куранын араб тили, Аллахтын сөзү, бейиштин дагы тили, пайгамбарыбыздын тили, ошон үчүн араб тили өзгөчө тил. Үйрөнүш керек, Куран окуганды үйрөнүш керек. Сапарга чыгып, намаздарды калтырып алып жатам, эмне кылуу керек дейт. Эгерде намаз калып кетип атса, андай сапарга чыкпаш керек. Кайсы иш сени намаздан калтырса, ал ишти кылбаш керек. Себеби мусулмандын мукаллаф болгондон кийин эң биринчи милдети бул намаз. Кайсы иш сапар эмес, сени намаздан калтырса, ал иштебе. Сен биринчи намаздын калбай турган ишти танда. Сапарга чыкканда калып кетти, ал сапар токтот. Анан сапарда жеңилдик берилген. 4 рекет намазды 2 рекет эле окуйсуң. Кыска окусаң да болот. Калып кетти деген туура эмес нерсе. Ошон үчүн сапарда калтырбаш керек, касыр кылып окуш керек. Андан кийин шарт аз болсо, тез оку деп атат. Анан такыр болсо, отуруп окуп ал, кийин кайтарып ал деп атат. Кыскасы калтырбаш керек. Андай мындай сапарды токтотуш керек. Жөн эле сапар болуп атат деп намазды калтырган туура эмес нерсе туугандар. Намаз эч качан калбайт. Намаз ушундай амал, баягындай адам баласы маразыл маут, өлүм төшөгүн жатса дагы окуй турган нерсе. Ушундай нерсе ал. Ошон үчүн намазды таштаганга болбойт. Кой сойгондо атырылып чыккан кан мойнунан тийип калса, аны жууш керекпи дейт. Атырылып чыккан бул кан дам масфух. Бисмиллаху акбар соясыңар го, атырылып чыгат кан. Бул дам масфух деп айтылат. Ушул харам. Бул тийген болсо, кийиниңе, денеңе муну жууш керек, нажасат. Ал эми союлгандан кийин эттердин ичинен кээде кандар чыгып калат. Билесиңерби? Ал дам масфух эмес. Аны аз гана жыйып калса эчтеке болбойт. Аны жуубай намаз окуса деле боло берет. Бирок бериги дам масфух харам болгон ошол, аны тийип калган болсо аны жууш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жамандыктан сактанганда колун тескери карап дуа кылчу беле дейт. Жок, андай нерсе жок. Андай нерсе жок. Элдердин сөзү болушу мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андай кылган эмес. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам дуасы баары ушундай дуа. Дуа ушундай кылынат. Алакан жаясын, алакан жүзүн карап турат. Экинчи тарикасы мындай кылат. Алакан асманга карап турулат. Экөө тең жайыз. Бул тарикасы да, бул тарикасы да. Дуанын тарикасы ушундай. Пайгамбарда мындай да дуа сабыт. Көбүнчө истикада болгон. Арафатта жана истикада Расулуллах ушундай дуа кылган. Калган учурларда Расулуллах ушундай дуа кылат.
мындай кылынат. Түшүнүңөрбү? Анан тескери кылып мынтип дуба кылат деген андай нерсе жок. Эгерде адам эң оор күнөө кылса, Аллах Таала аны кечиреби дейт. Баягы эле суроо экен. Аллах кечирет. Эмне кечирбесин? Аллах Таала элан кылып атат. Инналлаха ла ягфиру юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Ширктен башка баарын кечирем деген Аллах Таала. Ширк эле кылбаган болсо, Аллах кечирет. Ширкте эле тооба кылмаса, Аллах кечирет. Иман келтирсе, болсо кандай күнөө болбосун, күнөө болгондон кийин тооба кылыш керек болду. Мен күнөөкөрмүн деп эми кечирилбейт деген сөз бул шайтандын сөзү бул. Шайтан ошондо сени азгырат, алдайт. Ага ишенбе, Аллах кечирет. Алланын эшиги ачык, рахмат эшиги ачык. Сен тооба кыл, Аллах Тааланын тообаңды кабыл кылат.